Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто тарыхчы Табылды Акеров. Акыркы мезгилде тарыхка абдан көп кызыгуу болуп атат. Коомдо дагы, башка чөйрөлөрдө дагы. Мына сиздин китептерде аз деген уруу жөнүндө абдан көп айтылат. Аз. Алар кимдер? Азия деген сөз, термин. Ушулардан чыкканбы? Аздардан? Эми бул өтө кызыктуу тарых. Албетте Азия менен да байланышы болушу мүмкүн. Себептен аз деген бул эң байыркы ушу Борбордук Азияда жашаган, өзгөчө мына Саян Алтайда, Тянь-Шанда жашаган бир көчмөн урун аты да. Анан тарыхый булактар боюнча да бул аздар менен кыргыздар өтө тыгыз мамиледе болгондугу мындай байкалат да. Себептен кыргыздар жашаган жерде аздар да жашайт. Же болбосо айрым тарыхый булактарда кыргыздарды, аздарды кыргыз деп аташат деп ошондой. Кимдер? Элдерчи. Ошондой дагы бир эмеси бар деп. Мисалы үчүн 17-кылымдагы Бадаит ат-Таварих деген китепте ошентип жазылып турат. Кыргыздарды аз деп да аташат депчи. Анан бул деген ушундай өтө кызык да, көпчүлүк окумуштуулар ошол кыргыздарды ошондуктан аз менен байланыштырат. Мисалы үчүн ушул кыргыздар Энисейде жашаган, бирок Батыш Монголияда дагы ус же болбосо мындай аз деген кыргыздын элиги болгон да, кыргыз элиги болгон. Муну Кытай булактарында да бар, жана Кыргызды ушул элик менен да байланыштырат. Себептен ал уламышта айтат, ушул Ус жергесинин 40 жигити менен жана Кытай Хань империясынын 40-кысы баш кошкондуктан алар турган жерди кыргыз деп атап коюшкан деген бир дагы ушундай уламыш жазылып калынган да. Анан ошондуктан окумуштуулар ушул аз урууларын Алтайда, ошо Саян Алтайда жашаган деп айтышат. Мисалы үчүн рун жазмаларында да аз деп кездешет булар. Анан араб перс булактарында дагы ошол аздар же болбосо аз киши деп айтылат да. Мисалы үчүн Ибн Хардатбектин китебинде аз кишилер деп айтылып, анан алар жана кыпчак кыргыз урууларынын жанында тургандыгы көрсөтүлөт. Анан бунун өзү ошол булар Саян Алтай чөлкөмүндө жашагандыгы көрүнүп турат да. Анан Бартальд мисалы үчүн биринчи изилдеп ушу бүт булактарды карап, анан мындай таң калат да, кыргыздар ушу аздар менен кездешет депчи. Анан бир учурда эле бул жакта да, Теңир тоодо дагы аздар бар дейт да, түргөчтөрдүн арасында. Аздар бар деп ушундай эметип таң калып, экөөнүн ортосунда да бир байланыштар болуш керек деп ошентип жазат да. Ушул аздар менен кыргыздар болуп бир кандайдыр бир байланышта болгон деп. Анан бул Абрамзон дагы жазат да, ушу мисалы үчүн жана түргөчтөрдүн тамгасы, урулук тамгасы кыргыздардын азык, 4 тамгалуу азык деген уурусунун баягы тамгасына окшош деп ошондой жазат да. Анан дагы ушундай көп окумуштуулар ушу кыргыздар менен аздардын мамилеси жөнүндө бир топ жазышкан. Мисалы үчүн жанагы Барсбек Кагандын доорунда кыргыздар экинчи түрк каганаты менен мындай кармашышканда, согушкан.
ошондо мындай карама каршылыктар башталганда экинчи түрк каганаты адеп 1 жыл мурун баягы азыркы Тува чөлкөмүн басып алып, мындайча айтканда плацдарм түзөт да, кыргыздарды басып алыш үчүнчү. Анан ошондо алар бир эмени кармап алышат. Баягы кыргыздарга жолтурууга баратканда аз урусунан бир адамды кармап алышып, анан айтат: "Сен бизге жол көрсөт, биз кыргыздардын жерине бартабыз жортуулга" деп. Анан ал айтат: "Макул" деп, анан көрсөтөйүн деп. Ал тияка бияка айлантып алып барып жүрүп, аябай чарчатып, аларды анан бир сас жерге алып барып туруп анан таштайт да. Анан тигилер көрүп, баягы бул атайын алдап алып келип саска тыкканын көрүп, анан баягы солдаттары, аскерлери баягы саска чөмүп ушенте баштайт. Анан ошондо бул саткан экен бизди деп туруп, анан ошол жерден башын алышат да. Мындайча айтканда, ошол аз урусунун мындай бул геройлугу да, жанагындай каармандыгы, мындай өзүнүн элин билип талкаланаарын, анан душмандарды ушундай туура эмес жолду көрсөтүп туруп, баягы аябай оңтойсуз абалга алып барып таштаган да. Анан же болбосо жанагы Барсбек каган менен Түргөш каганаты эмне үчүн булар мындай жакын болгон бири-бирине? Себеп дегенде Барсбек каган өзү да аз урусунан болгон, тарыхчылар. Эмне үчүн кыргыз дейт анда аз дебей? Барсбекти. Менин оюмча, мен азыр мына көп изилдөөлөр жүрүп, бул китепке дагы аябай көп жаздым, берким буга чейин да көп эмгектеримде жаздым. Аз деген бул бир чоң уру болгон экен да, мындай Саян Алтайда жашаган. Ошол уру кийин мындай этностук аты кыргыз болсо керек деп ойлойм да. Этностук аты. Бирок аз жанагы бул төбөл уру. Төбөл уру болгондуктан ал элди аз деп да атаса болот, төбөл урунун атынан. Анан бирок этностук аты дагы кыргыз болсо керек дейм да. Себеп дегенде бардык жерде ошо кыргыздар аздар турган жерде кездешет, же болбосо тескерисинче аздар кыргыздар турган жерде кездешет, же болбосо ачык эле мисалы үчүн кыргыздарды аз деп аташат деп да жазып атпайбы? Кээ бир элдер аз деп, кээ бирлер кыргыз деп атап калган. Бир эле элди. Бир эле элди. Эки жактан тең атай берген да. Мындайча айтканда, жанагы буну биринчи жолу жанагы академик Аристов айткан да, жанагы усундар бул кыргыздардын төбөл урусу болгон депчи. Анан ошолор бул Тянь-Шанга, Энсей кыргыздарынан бөлүнүп чыгып, экинчи кылымда биздин заманга чейин Тянь-Шанга көчүп келип конгондон кийин булар төбөл урусунун атында усун деп аталып калган. Бирок булар дайыма баягы кыргыз элин мындай билдирген деп жазган жери бар да. Анан ошондуктан мындайча айтканда Тянь-Шандан да биз астарды таап атабыз. Анан бу эме Саян Алтайдан да астарды таап атабыз. И Саян Алтайда Барсбек кагандын урусу аз болгондуктан демек бул төбөл уру кени анык болуп атат да, төбөл уру. Анан кийин ошол эли же аз, же болбосо кыргыз деп эки атта атала берген да, эки атта атала берген. Анан мына Барсбек каган менен Түргөш каганы дагы аябай бири-бири менен жакын мамиледе болгон. Барсбек каганды түргөчтөр биринчи болуп колдоп чыгышкан, аскер жиберип турушкан. Кийин жагында болсо жанагы Түргөш каганынын, Үчелик кагандын кичүү уулу Ченбек бул жерден кетип биринчи Капаган каганга барып кызмат кылат. Ал жерде Батыш Монголияда аздар болгон да. Ошолорду топтоп туруп, анан менимче Барсбек каган баягы күчөп бараткандыгын көрүп, анан ошого Барсбек каганга өтүп кеткен да.
бирок кийинчерээк баягы түрк каганаты күлтегиндер, тонукуктар баягы кыргыздарды чапканда, Барсбек каганды чапканда, ошондо ошол Ченбек кошо колго түшкөндө, Ченбек кошо колго түшүп, анан кийин экөөнүн тең башын алган. Кыргыздар аларга жанагындай кылып таштан эстелик кылып, алардын баатырлык баягы бардык баягы окуяларын жазып бир эстелик кылышкан. Экөөнүн тең ташы табылып, экөөнүн тең баягы окулганда, ошондо Ченбектин ташында жазылып турат да, мен Эзгене деген урууданмын деп. Ал Бутанаев болсо, бул Эзгене кадимки эле кыргыздардын Адигине уруусу деп жазган да. Анан мен дагы ушу Адигинени этимологиясына аябай кызыгып жүргөм. Анан менимче бул Адигине бул азыгине же болбосо азык деген негизден келип чыкканго деген бир эмемди, тыянагымды бергем. Ошондуктан Бутанаевдики Эзгене дегени туура деп, мындайча айтканда, түргөчтөрдү дагы, Энсей кыргыздарындагы аз уруусундагы өкүлдөрү жетектеп турган деп ушундай негизде жаздым да. Анан чынында эле бул, мисалы үчүн, Энсейде деле, Чаншанда деле дайыма мындай тыгыз байланыш байкалат да. Мисалы үчүн, Барсбек каган менен Ченбек өлгөндөн кийин аяктан жанагы аздар, түргөч уруулары, туксулар бияка келишет да. Көп окумуштуулар айтат, ушул аздар кайтып келгенде баягы кыргыздардын бир бөлүгү дагы Теңир тоого келсе керек деп жазып атат да. Менимче бул туура. Себеп дегенде кыргыздар бир 40-50 жылдай ошол кезде тарыхка мындай аталбай калат да. Бир дагы булактарга эскерилбей калат. Демек, булар чоң талкалоого учураган. Экинчиси, бул кыргыздардын бир бөлүгү Тянь-Шанга кетип калган. Анан ошондуктан жаңы бир муун өсүп чыкканга чейин кыргыздар тарыхый булактарда эскерилбей калган болсо керек. Бирок кийинчерээк, бир 40-50 жылдан кийин алар кайрадан рун жазмаларында, башка Кытай булактарында эскериле баштайт да. Анан бирок ал кезде түрк каганаты жок болгон. Ал жерде жана 9 огуз, же болбосо азыркы уйгурлардын ата-бабалары үстөмдүк кылып калган. Ошондуктан алар менен карама каршы турган, мындайча айтканда, аларга мындай ачык тап бере ала турган ээлик катары эскериле баштайт да. 795-жылдан баштап бул согуш катуулай баштайт. Кыргыздар менен уйгурлардын ортосунда. Эми уйгур эмес да, ал кезде баягы 9 огуздар. Анан кийин 840-жылдан, кийин 820-жылдан 840-жылга чейин тынымсыз согуш жүргөн да эки мамлекеттин ортосунда. Кыргыз каганаты менен 9 огуздар каганатынын ортосунда тынымсыз согуш жүргөн. 20 жыл. Биринчи жылдары баягы согуш мындай, бирде кыргыздар, бирде уйгурлар, бирде кыргыздар, бирде 9 огуздар утуп турган. Кийинчерээк болсо дайыма кыргыздар ута баштаган да, мындайча айтканда, көпчүлүк учурда кыргыздар ута баштаган. Бул 840-жылга жакын. Анан уйгур каганатында жанагындай паника болуп, булар эмнеликтен мынтип атат, бардыгына кан күнөөлүү деп кагандарын өлтүрүп, жаңы каган шайлашып, ошондой бир окуялары боло баштайт. Анан жанагы бийлердин ортосунда дагы мындай, алар өздөрүнүн келечегинен коркуп, кантип кыргыз каганы менен жакшы мамиле түзүп кетип калсак дегендей бир ойлор пайда боло баштайт. Ошондо
уйгур ошондо 9 огуз каганатына кызмат кылган кыргыз генералдар болгон да. Анан ошолор дагы ойлонушуп кантип бул кыргыз тарапка өтүп кетсек деп анан ошолордун бири бир жолун таап кыргыз каганы менен тымызын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп анан кыргыз каганына өтүп кетет да. Ал айтат, мен жолду көрсөтүп берем, кайсы жерде 9 огуздардын каганы жайгашып турат, анын лагерин көрсөтүп берем. Сиз 100 000 аскериң менен келиңиз, мен дагы ошол жерге 100 000 аскерим менен барам деп. Ал киши генерал өзү мына Тяньшань чөлкөмүндө жайгашкан Карлук, Аз, Чигил урууларынан түзүлгөн аскердин жетекчиси болгон да. Балким өзү дагы ушу Тяньшань кыргыздарына таандык уруудан болгон. Балким же биякта дагы тыгыз байланышы болгон. Анан аты белгилүү? Атын азыр эсимен чыгып атат. Мейли. Анан ошол киши карай коелу. Точно билсеңер кайсы бет экен? Жок анда. Издегенге убакыт кетип калды го. Анан ошентип бир күнү баягы айтылган күнү кыргыз каганы келет согуш талаасына. Келсе, тиги дагы 100 аскери менен келет да, анан алардын алдында 100 000. Тиги дагы 100 000 аскери менен келет да, анан алардын алдында чын эле уйгур 9 огуз каганатынын баягы ордосу турганын көрөт да. Бирок ордодогулар дароо көргөндө эле баары тең чачырап качышат. Жанагы жеке өзүнүн гвардиясы, ишенимдүү гвардиясы гана калат каганын. Анан жөн эле тигилер келет дагы каганды сүйрөп чыгып эле кыргыз каганынын алдына алып келип туруп башын алышат. Анан кыргыз ал кагандын ханышасын алып келишет, бирок ал Кытай кызы болот, Кытай императорунун кызы болот. Анан кыргыз каганы көргөндө аны баягы өлтүрбөй, тескерисинче ага мындай көпчүлүк учурда дароо үйлөнүшөт да, ага үйлөнбөй, ага кичинекей аскер бөлүп берип императорго Кытайга жеткирип бергиле дейт да. Анан аскер чыгып мынтип Кытайды карай келатканда, бирок уйгур 9 огуз ханзадалары аны угуп калып, ошол отрядты кууп, өлтүрүп, ханышаны алып кетип, ага үйлөнүп, кийинки каган болуп калууга аракет кылышат да. Анан ошентип бир Пантегин деген 9 огуздардын ханзадасы отрядты таап, талкалап, анан ханышаны алып, азыркы мына биз айтып аткан Синьцзянь жерине кирип жашырынып калат да. Анан кызы келбей калгандан кийин Кытай императору кат жазат кыргыз каганына, айтат: улуу урматтуу каган, мен сизге аябай ыраазымын. Ушул биздин эң күчтүү душманыбыз 9 огуздарды талкалаганыңыз үчүн жана менин кызымды аман эсен алып калып, анан мага жөнөткөнүңүз үчүн чоң ыраазычылык. Бирок менин кызым мага келбей калды, ошону тапканга бир жардам бериңиз дейт да. Кытай себеп дегенде түбүндө турган 9 огуздар менен согушкусу келген эмес, аскерин жоготкусу келбей, анан кыргыз каганынан суранат да. Кыргыз каганы дароо 100 000 аскер топтойт дагы. Алпсол Тепек деген генералдын башында Тяньшанга жөнөтөт. Ал генерал бул жерге 100 000 аскер менен келип, ханышаны издеп атам деген шылтоо менен бул жердеги шаарлардын баарын басып алып, уруулардын баарын өзүнө баш ийдире баштайт да. Анан император көрүп коркот да, кыргыздар бул жерге эгер отуруктап калса, анда булар кийин бизге согуш ачат деп өзүнүн аскер министрин жиберип,
муну айтат, согушту токтот деп айт деп. Анан ал келип жолукканда ал айтат, мен 5 шаарды басып алдым, жана бир топ урууларды баягы өзүмө караттым дегенде, анан айтат, император токтот деп атат, сизди кетсин деп атат десе, анан тигил айтат, макул, бүттү, токтоттум, согушпайм дейт да, анан ал кеткенден кийин кайра согуша баштайт да. Анан ошондо анан император айласы тиги генералды өзүнө Пекинге чакырганга аргасыз болот. Анан ал жерден аябагандай чоң мындайча айтканда салтанат уюштуруп, анан Алпсол Тепектен суранат, сиз эми болду, үйүңүзгө бара бериңиз, аскерди жыйнап кете бериңиз дегенде, анан эми ал мындайча айтканда ошол эме үчүн мындай выкуп кылгандай алып, ага аябагандай жана белектерди берип, алтындан халат, алтын мындай берип, анан жөнөтөт. Анан генерал келет дагы, аскерин топтоп, анан кайра кетип калат да. Кайра кетип калат, бирок өзүнүн Енисейге барганда ал жерден кыргыз каганында аны аябай сыйлап, көп белектерди берип, анан Алтайдан 2 чоң областты берет. 2 чоң областты берет. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол жактан жана көрстөндөрдү касканда ошо кыргыз баатырлары коюлгандыгы жөнүндө маалыматтар чыгып атат да, жана Орхон жазуулар мененчи. Анан мына ошондой да, мындайча айтканда, ошо Теңир тоо менен аябай тыгыз байланышта болуп тургандыгы байкалат да. Ошол Алпсол Тегин кыргыз болгонбу? Кыргыз болгондо, кыргыз генералы болгон, кыргыз генерал. Ошондуктан жанагы окумуштуулар да айтат да, ошол Алпсол Тепек менен бул жерге келип, анан кыргыздардын бир бөлүгү ал кеткенден кийин да калып калган деп, мисалы үчүн Омуркул Караев агай ошентип жазып жүрөт да. Анан ошол кыргыздар анан бул жерге жанагындай азыркы кыргыздардын ата бабалары болуп, бул жактагы элдерди ассимиляция кылып, ушундай болгон деп жазат. Падышанын кызы табылдыбы? Патшанын кызы кийинчерээк, ал баягы өзүнчө эме болгон, эми кыргыздар издеген эмес аны, бирок кийинчерээк табылган да. Анан мына ошондой бир окуялары. Кийин бирок монголдор доорунда кандай болду? Монголдор доорунда албетте Енисейде кыргыздар Чыңгызханга баш ийген. Мисалы үчүн 1207 жылы кыргыздарга Жучи башында турган аскер жиберип, анан кыргыз кагандары, кыргыз бийлери согушпай баш ийип беришкен, тынчтык жолу менен. Бирок кийинчерээк 1218 жылы кыргыздар монголдорго каршы көтөрүлүшкө чыкканда, себеби алардын тууган уругу туматтар биринчи көтөрүлүшкө чыккан. Анан Чыңгызхан айтат, ошол жакта ким экен эң жакын уруу десе, кыргыздар дейт. Анда кыргыздарга айткыла, аскер жиберип, туматтарды бассын деп. Анан кыргыздарга аскер бергиле дегенде, кыргыздар эмнеге туматтар көтөрүлүшүптүр десе, туматтардын башында турган Чыңгызхандын жээни Хорчу деген булардан 30 аял алам деп атыптыр. Анан эркектерин баары тең ошого намыстанып көтөрүлүптүр дегенде, анан кыргыздарда жини келип, бул кандайча болот? Чыңгызхандын ар бир ноёну келип эле ушинтип кыздарыбызды алып нете берсе кандай болот деп туруп, анан алар дагы туматтарды колдоп көтөрүлүшкө чыгып кеткен да. Анан Жучини Чыңгызхан кайра экинчи жолу жиберүүгө аргасыз болот. Бирок ошондо Жучинин баягы жүрүш жолу бүтүндөй түндүк уруулардын баарын кыдырып өтөт да. Мындай Байкалдан кыдырып, тиги Алтайга чейин, азыркы Об дарыясына чейин келип, анан Об дарыясынан кыргыздардын алтайлык бөлүгүн таап, аларды да баш ийдирип, анан кайрадан атасына келет. Анан ошентип келгенден кийин анан кыргыздар толугу менен, мындайча айтканда, Чыңгызханга баш ийип берген да. Бирок ошол кезде Чыңгызхан баягы өзүнүн империясын түзгөндөн кийин
барын бөлөт да, 4 баласына бөлөт, анан дагы бир ээлик кылып жанагы Хорчи деген жээнине ушул Енисей кыргыздары Тува, Бахрин урусунун жерин, анан жанагы Тувадагы кыргыздардын Ус деген ээлигин негизинде бир ээлик түзөт дагы. Анан ошол ээликке Токой ууруларынын баарын киргизген да, жанагы Кымак, Кыпчак, башка ошо Токойдо жашаган уурулардын баарын киргизип, ошо Хорчинин башына койгон да. Анан ошол ээликтин ичинде Аз Ширин союзу түзүлөт. Мынакей Аз Ширин деген союз түзүлөт дагы, уурулардын союзу түзүлөт дагы. Анан ошол союзду Аз Шириндер жетектеп калат да. Ал союзга эң негизги уурулар болуп Аз Шириндер өзү кирет, Бахриндер кирет, анан Кыпчактар кирет и Аргындар кирет. Мына 4 уруудан, чоң уруудан турган союз түзүлөт да. Бахриндер бул жанагы Чыңгызхандын жээни Хорчинин урусу. Аз Шириндер бул мен айтып атам, бул баягы эле аздар, Барсбек аган чыккан ошол аз урусу да, аз урусу. Ал эми аргындар мына азырда бар, аргындар, кыпчактар азырда казак, кыргыз, өзбектин ичинде кыпчак урусу бар. Ал эми Бахриндер менен аздар, Аз Шириндер же болбосо бизде кыргыздын ичинде азык урусу бар, 4 тамгалуу азык деп коебуз, туурабы? Анан Бахриндер баарын деп өкөтең мына оң канатта эскерилет. Бахриндер кийин дагы жанагы Черик урусу менен эскерилет. Черик урусу менен баягы чогуу жүргөндүгү эскерилет. Себеп дегенде ошол жанагы Хорчинин улусуна ушул аздар, чериктер, дөөлөстөр, 6 айлык дөөлөс урусу бар, билесиздер. Башка дагы уруулардын баары ошол жакка кирген болчу да. Бул жанагы Рашид деде дагы баягы эскерилет. Ашыктар, Тахай деп, Тагай эмес, эми Тахай деп жазышат ал булакта. Бирок алар дагы Бахриндер менен чогуу эскерилип атпайбы. Демек бул эмне ошол Ашык, Тагай деген биздин эле азык, Тагай уруулар топтому, чериктер болуп атат. Анан бирок бул жерде жанагы кийинчерээк баягы Алтын Ордо менен Хубилай баягы тиреше баштаганда, анан бул жерде жаңы улус түзүлөт да, жана Чагатай менен Угедейдин улустарын бириктирип туруп жаңы улус түзөбүз дегенде, ошонун башына Хайду, Угедейдин небереси Хайду келет да. Бул 1269 жылы болгон талас өрөөнүндө чоң курултай болуп Хайду хан көтөрүлөт. Хайдунун энеси Бахрин урусунан болгон да. Ошондуктан Саян Алтайдагы Бахриндер дароо бөлүнүп чыгып, чериктер менен кошо Хайдуга келип кызмат кылышат да. Таласка. Кызмат кылышканда, анан кийинчерээк болсо бул Хорчу өлөт. Хорчу өлгөндөн кийинчерээк ошол Хорчунун улусундагылардын баары Тянь-Шанга агылып келе баштайт. Себептен Хайду аябай мындай күчтүү аскер башчы болгон, анан дипломат да болгон. Анан ошондуктан ал Алтын Ордо атайын түскөн да, бул Хайду эми Хубилай менен согушсун депчи. Анан ал Хубилай менен согушуп аткандыктан Хубилай баягы Хайдуну карай дайыма аскерин жөнөтүп турат. А бирок Хайду Енисейдеги кыргыздар менен, Алтайдагы кыргыздар менен бириккенге аракет кылат. Анан ошондуктан Хубилай аларга да аскер жиберип, аларды да бытыратып, көчүрүп, алыскы талаага, чөлгө көчүрө баштайт да. Мына ошондо жанагы Хорчинин улусундагы уруулардын баары
Тянь-Шанга көчүп келе баштайт. Ошонун Качып. качып. Ошонун ичинде эле жанагы Тахай же болбосо Ашык дегендер тагай азык болуп Тянь-Шанда пайда боло баштайт да. Мына дөөлөстөр дагы Тянь-Шанда пайда боло баштайт. Мындайча айтканда ошо Хорчи улусунун негизинде тиги жакта түзүлүп аткан кыргыз эли эми Тянь-Шанга көчүп келип, бул жактагы аздар менен да биригип, анан бул жерде жаңы консолидация жүрүп атат да. Жаңы консолидация болуп, кыргыздардын баары эми Тянь-Шанда консолидация көбүрөөк биякта болуп калган. болуп, борборду биякка көчүрүп атышат да. Мурда борбор Энисейде болсо, эми борбор Тянь-Шанга которулган да. Анан бул жерде жанагы Аңгатөрө деген улус пайда болуп атпайбы? Аңгатөрө деген улус бул жанагы черик, Аңгатөрө черик деп да айтып атпайбы? Ошол эле тиги Хорчинин улусуна кирген чериктер бу жерде жаңы улус түзүп атышат да. Ошол эле чериктердин ичинде жанагы азык урусу дагы кирип атат. Себептен де бул жанагы мен муну далилдедим. Сейфи Аксикенди бул жерге да жазылган. Бул Сейфи Аксикендинин маалыматы боюнча далилденди да. Сейфи Аксикенди айтып атат, Аңгатөрө менен Абдрахман Бек деген адам кудалашты дейт. Аңгатөрө кызын Абдрахман Бектин уулуна Абдрайым Бекке берди деп жазып атат да. Анан мен ушул Абдрахман Бек деген ким экен деп издеп бүт уруулардын санжырасын карасам, Абдрахман Бек Азык деген адам биздин кыргыздардын жана 4 тамгалуу азык урусунун ата бабасы экен да. Эң ошол азыктардын баары тең ошол адамдан тарайт экен да. Демек бул Абдрахман Бек ошол Абдрахман Бек Азык экөө бир эле киши деп бердим дагы. Анан анда азыктар ошол Аңгатөрө улусуна кирген дагы. Аңгатөрө улусу эч кандай Могол улусу эмес, эч кандай Кыпчак улусу эмес, кыргыз улусу экендигин далилдедим десем болот да. Анан эми кыргыздар менен аздарды кантип мындай далилдедим да, ошо дагы так, мисалы үчүн Энисей кыргыздары өзүнчө эл, Тянь-Шан кыргыздары өзүнчө эл эмес, булар бир эл, бир атадан тараган эл экендигин дагы кантип далилдедим дегенде мен буга токтолдум да, караңыз, салыштырдым. Мынакей Барсбек Кагандын 4 бүртуганы болгон. 4 бүртуганы болгонда булар аз урусунан болгон. Анан бизде дагы азык урусу бар дагы 4 тамгалуу азык дейбиз. Мындайча айтканда, мынакей кандай дал келүү болуп атат. Алтай Бартальп жасат, Алтайлык кыргыздарда 4 ас деген урук бар дейт да, ошолор баягы аздардын тукумдары деп атат. Башка окумуштуулар дагы ошо 4 асты биздин 4 тамгалуу азык менен салыштырып атат да. А мен болсо Барсбек Кагандын 4 бүртуганы менен биздин 4 тамгалуу азыкты салыштырып атам да. Ошол эле кезде жанагы биздин Сейфи Аксикендинин санжырасында биздин мындай аристократиялык уруктар катары көрсөтөт дагы 30 оголдун дейт, 30 уулдун 4 баласы болгон дейт. Бирөө Адыгине улусу, Тагай дейт, анан Муңгуш, анан Карабагыш дейт да. 4 улусу болгон дейт. Мына ошондуктан мен айтып атам, байыркы аздардын тукумдары Кыргыздын ичинде бүгүн бул азыктар, Адыгинелер, Тагайлар жана бардык Багыш урусундагы элдер. Мына ошолор Энисей кыргыздарынын тукумдары деп
берип атам да. Ошондо биз түздөн түз Енисей кыргыздардын тукумдары болуп калат экенбиз. Мына бул жерде да мен аябай баягы көрсөттүм да. Себептенде бул аз урусунун жанагы урулук коду 4 деген сан экен да. Анан мен ошо 4 деген сандан канча эл, канча жанагындай төбөл урулар келип чыккандыгын бул жерде көрсөтө алдым да. Мисалы үчүн мен жазып атам, бул 4 деген сандагы урулук бирикмелерди биринчи хундар түзгөн. Балким хундар анын жанагы Алтайга келип атпайбы, ашына түрктөр. Ошентип Алтайда пайда болуп атат. Анан Енисейде Барсбек кагандар пайда болуп атат. Анан Тянь-Шанда кыргыздар 4 тамгалы азык, 4 жанагы уруктан турган 30 уулдун уулдары адыгене Тагай, Муңгуш, Багыш болуп түшүп атат да. Анда оң канат кыргыздар Барсбектин тукумдары экен да. Оң канат, сол канат деле ичкиликте деле бар. Мисалы үчүн ичкиликтерде тейиттерди дагы баягы аздардын тукумдары, кесектерди да аздардын тукумдары, нойгуттарды да аздардын тукумдары деп айтсак болот. Себеп дегенде тейит деген сөздүн өзү 4 деген сөздөн келип чыгат. Доит деген 4 деген сөздөн келип чыгат. Сол канатта деле мисалы үчүн жанагы Сару урусу ошол эме аздардын тукумдары болушу мүмкүн. Мен бул жерде да берген, бирок азыркы мына акыркы жазып аткан китебиме да мындай бышыктап ошону көрсөтөйүн деп атам, айрым уруларды баягы аздардын тукумдары катары. Той мындайча айтканда, кыргыздардын көпчүлүк уруларынын баары тең байыркы аздар менен байланыштуу. Эгерде жакшылап изилдеп көрсөк да. Ошондуктан жана Бадай ат-Табарыхте кыргыздарды аз деп да коюшат деген сөз бул эң туура аныктамада. Кыргыздар булар аздар болгон. Монголдор доорунда бирок алар жанагынтип Аш-Ширин деп атап коюшканда өздөрүн. Аш-Ширин, Ширин деген атты өзүнө кошуп алганда. Анан Аш-Шириндер Алтын Ордонун оң канатын жетектеген, ал эми сол канатын маңгыттар жетектеген да. Бирок булардын экөөнүн башында Чингизиттер тургандагы, бирок алардын аскер башчысы болуп жанагы Ногой. Адагы Чингизиттин тукуму Ногой турганда. Анан ошол Ногой биздин Манас эпосундагы Манастын чоң атасы Ногой болуп калышы толук мүмкүн деп берип атам. Себептенде карабайсызбы, бүт жерде аз урулары, төбөл урусу кыргыздар турган жерде. Анан ошол бизде мисалы үчүн жанагы уулуң кетти Урумга, кызың кетти Кырымга деп атпайбы? Себептенде Кырым, ошол Кырым жанагы оң канаттын ордосу турган жер. Аш-Шириндердин ордосу ошол жерде Кырымда турганда. Азыр да мисалы үчүн жанагы топонимкалык жактан карап изилдегенде Кырымдан 15ке жакын жанагындай кыргыз айылдары, кыргыз атында айылдар же болбосо кыргыз урусу менен байланыштуу же кыргыз эли менен байланыштуу аттардын чыгып атканы да ошондон да. Убактыбыз да аяктап калды. Дагы мындай ушундай тарыхый нерселер жөнүндө дагы жазаш керек. Көп бышыкташ керек да, дагы көп бышыкташ керек. Эми бирок Кудай буйруса мындай мен ушу кыргыздар менен аздар бул бир эле эл, бирок аздар бул төбөл урусу болгон кыргыздардын деп ушундай негизде мына азыр китебимди бүтүп атам. Кудай буйруса бир октябрь, ноябрь, айтыр жаңы жылга чейин чыгарып калам. Рахмат чоң, абдан чоң рахмат. Бизде конокто Табылды Акиров болду, тарыхчы жана
Кыргызстандын эл аралык университетиндеги этнология институтунун директору. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар.